Күндүн маанилүү кабарларын камтыган жаңылыктар маалымат программасы назарыңыздарда. Аны мен Бексултан Калыбеков алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Ош шаарында алгачкы жолу жүрөккө уникалдуу операция жасалды. Орус тили расмий тил боюнча калат. Акыйкатчы Токон Мамытов баш мыйзам долбооруна экспертиза жүргүзүү боюнча Венеция комиссиясына кайрылды. Коронавируска кабылган дарыгерлерге кенемте төлөө мөөнөтү жылды. Жумуш учурунда вирус жуктурган дарыгерлердин көйгөйү качан чечилет? Эми ушул жана башка кабарлар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов Европа кеңешинин кеңеш берүүчү органы Венеция комиссиясынын төрагасы Жанни Букукиюга кайрылды. Анда акыйкатчы Кыргызстанда баш мыйзамдын сунуш кылынып жаткан жаңы долбооруна эл аралык экспертиза жүргүзүүгө көмөктөшүүнү суранды. Кыргызстандын акыйкатчысы коомдук талкууга коюлган долбоордун өзү да конституциялык реформага канчалык зарыл деген маселе да талкууланып жатканын айтты. Конституциянын жаңы долбоору адам укуктары боюнча стандарттарга жана адамдык чен өлчөм стандарттарына канчалык шайкеш келери боюнча эл аралык экспертиза жүргүзүүнү суранды. Эске салсак, буга чейин Венеция комиссиясы Кыргызстандын учурдагы парламентте конституциялык реформа жүргүзүүгө ыйгарым укугу жок деген бүтүмүн жарыялаган. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жаткан конституциялык кеңешме Кыргызстанда орус тили расмий макамдан ажырабашы керек. Бул тууралуу 27 ноябрда кеңешменин мүчөсү мамлекеттик башкаруу академиясынын профессору Урмат Аманалиев билдирди. 26 ноябрда конституциялык кеңешменин мүчөсү коомдук ишмер Садирдин Төралиев кыргыз тилинде гана атайын макам болушу керектиги тууралуу сунушун айтып, себебин кыргыздар эне тилин унутуп баратканы менен түшүндүргөн. Бул сунуш дароо кызуу талкуу жараткан. Кеңешменин мүчөсү Кыргыз мамлекеттик университетинин Манас таануу жана лингвистика институтунун директору профессор Сыртбай Мусаевдин билдирүүсүндө тил маселесине келгенде башка тилдерден мурда мамлекеттик тил жөнүндө ойлонуу зарыл экендигин айткан. Кыргызстанда кыргыз тили мамлекеттик, орус тили расмий тил деген макамга ээ. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов кол койгон жарлыкка ылайык Калматов Анарбек Баратович президент аппаратынын жетекчисинин орун басары рангындагы президенттин жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү болуп тайындалды. Ал мурдагы ээлеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу өлкө башчысынын маалымат кызматы билдирет. Эске салсак, Анарбек Калмаматов Ар намыс фракциясынан парламенттин 5-чакырылышынын депутаты болгон. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ден соолугуна байланыштуу ооруканада жатат. Маалыматты мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Учурда Ташиевдин ден соолугу канааттандырарлык экени айтылат. Камчыбек Ташиев 5-октябрдагы парламенттик шайлоого Мекенчил партиясын жетектеп катышкан. Ал үгүт жүрүшүндө башкы максаты Садыр Жапаровду бошотуу экендигин айткан. Садыр Жапаров премьер-министр болуп шайланып президенттин милдетин аткарууну колго алгандан кийин Камчыбек Ташиевди УКМКга төрага кылып дайындаган. Бишкектин Октябрь районунун мурдагы акими Константин Куценко үй камагына чыгарылды. Чечимди 1-май райондук соту чыгарган. Буга чейин 24 ноябрда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы Куценко соттун чечими менен конфискация боло турган жер тилкесинин ээсин алмаштыруу боюнча коррупциялык схемага аныктоо ишинин алкагында кармалганын, факты боюнча жазык кодексинин 319 беренесинин 1-бөлүгү коррупция менен кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Ошол эле күнү район башчысы болуп быйыл октябрдагы бийлик алмашуудан кийинки окуялар учурунда дайындалган Куценко өз арызынын негизинде иштен алынган. Буга чейин белгилүү болгондой, 2016 жылы айрым адамдар киреше алуу максатында өз байланыштарын пайдаланып, президенттик аппараттын, мамлекеттик каттоо кызматынын, сот органдарынын өкүлдөрү менен туруктуу байланыш түзүп алышкан. Алар сот иштерин жана сот чечимдерин жасалмалап, ишкананын кызыкчылыгын көздөп, мүлктү камактан мыйзамсыз чыгарган. Факты боюнча жазык кодексинин коррупция беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон.
Кыргызстанда биринчи жолу жүрөккө тави операциясы жасалды. Операция Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасында өттү. Тави операциясын кардиохирург Талант Ералиев баштаган дарыгерлер тобу жасашкан. Клапандык имплантация 86 жаштагы бейтапка жасалып, ал ийгиликтүү өттү. Алгачкы жүрөк операциясы жана дарыгерлердин ийгилиги тууралуу кийинки материалда сөз болот. Хирургтардын алгачкы уникалдуу операциясы Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасында колго алынды. Анда 86 жаштагы бейтапка клапандык имплантация жасалды. Операция жамбаш муун аркылуу жүрөктү токтотпой жасалган. Акыркы айлары бейтаптын дем алуусу начарлап баштаган. Оорулуунун жүрөгүн текшерүү учурунда бир клапаны жакшы иштебей ичкерип кеткендиги маалым болгон. Бейтаптын жаш курагы эске алынып, бир топ талкуулардан кийин операция жасоо чечими кабыл алынган. Операция учурунда оорулуу эсинде болгон. Ага жергиликтүү наркоз берилген. Клапандарын текшерип, жүрөгүнүн клапанында өзгөрүү бар экен. Аортальный клапан өтө кыскы кичинерип, кан жакшы өтпөй калган. Новосибирск шаарынын клиника Мишалкинадан биздин агайыбыз ошол клапан боюнча коюу боюнча проктору Крестининов Олег Викторович келип бизге консультация кылып жардам берип, биз бүгүнкү күндө ошол клапанды койдук. Азыркы учурда клапан жакшы коюлду, бейтап палата чыгып, өзүн өтө жакшы сезип жатат. Мындай операциялар чет өлкөдө, көбүнесе Европа жана Америка өлкөлөрүндө жасалат. Жүрөктүн клапанын жаңы ыкма менен буттун бир кан тамыры аркылуу кирип, клапанды наркозсуз аз травма менен операция жасоо башталган. Ушундай жол стеноз артериального клапана деп ушуну дүйнө жүзүндө акыркы бир 10 жылдыкта киргизилип аткан жаңылык. Бул ушу көкүрөктү иш жерде кеспей, бутундагы кан тамыры менен барып, ошол жерге жаңы клапан коюу, имплантация клапана деп коет. Ошол ыкмалар жаңы күчкө кирип аткан. Ошонун катарына мына бүгүнкү күндөн баштап Кыргызстанда кошулду. Кыргызстандын жеринде биринчи жолу болуп, Ош областтар бириккен ооруканада ушул клапан коюлду. Буюрса бул чоң бир иштин башы болуп турат. Кыргызстанда биринчи жолу уникалдуу жүрөккө жасалган тави операциясы аораталдык клапандын имплантациясы болуп, жөнөкөй тил менен айтканда жүрөктүн аораталдык клапанына катетердин жардамы менен буттагы артериялар аркылуу операция жасалат. Мына кесиптештер даярданды, бир нече жолу окуудан өттү, даярданышты. Биз дагы бир нерсени мындай бир белгилеп кетүүчү, көңүл буруп кетүүчү нерсе, биз ошо чет мамлекеттеги, жакынкы чет мамлекеттеги, ошол эле Россиядагы профессорлор менен тыгыз иштеп, ошолордон тажрыйба алып, тажрыйба бөлүшүп алар менен ошол мына тыгыз бир команда болуп иштегендин жыйынтыгы болуп атат. Кыргызстанда аорта клапанын алмаштырууда буга чейин жүрөктү токтотуп операция жасашкан. Жаңы ыкманы мындан арыда чоң жетишкендик катары кыргыз медицинасы колдонууга даяр. Махбурат Алибаева, Бексултан Абиев, Ош Бирим жаңылыктары. Өткөн суткада коронавирус жугузган 377 жаңы учур катталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Бишкек шаарында 100, Ош шаарында 8, Чүй облусунда 127, Ош облусунда 26, Талас облусунда 15, Нарын облусунда 13, Ысык көл облусунда 36, Жалал Абад облусунда 22 жана Баткен облусунда 30 жаңы учур катталды. Март айынан бери 71.548 киши вируска чалдыкты. Өткөн суткада коронавирустан 5 киши каза болду. Алардын 4-өө Бишкекте, бири Нарын облусунун тургуну. Март айынан бери 1256 жаран коронавирустан каза тапты. Өкмөт коронавируска кабылган медицина кызматкерлерине кенемте төлөө үчүн документтерди кабыл алууну убактылуу токтотту. Мурда кайрылгандардын саны 3000ге чукулдап калгандыктан алардын документтери текшерилип бүтмөйүнчө башкалардан арыз алынбайт. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Индира Жумабаева билдирди. Документтерди кабыл алуу жаңы жылдан баштап кайрадан калыбына келиши мүмкүн. Коронавирус чуккандарга гана эмес,
пневмонияга кабылган медиктерге да төлөп берүү жагы каралышы ыктымал деп билдирген Жумабаева. Анда кенемте алыш үчүн документтер, талаптар өзгөрөөрү да маалымдалды. Кенемте сурап кайрылгандардын арасынан 1 сентябрга чейин ооруп калгандардын гана документтери каралууда, башкалар кийинки этапка калат. Буга чейин 479 дарыгерге 200 000 сомдон, каза болгон 29 кызматкердин үй бүлөсүнө 1 миллион сомдон төлөнүп берилген. Учурдагы онлайн окутуу боюнча көп маселе жаралып, балдардын билим деңгээли түшүп жатат деген пикирлер жаралууда. Бирок бул Бишкек шаарындагы номер 71 интернат мектебине тиешелүү эмес. Анткени бул жерде жатакана жана санитардык ченемдердин сакталышына байланыштуу балдар кадимки форматта окуп жатышат. Ошол эле учурда окуучулар билим алуу менен тим болбостон ар тараптуу болуп өсүп жатышууда. Кененирээк кабарчыбыз Гүлжан Абдыразак кызы айтып берет. 17 жаштагы Бахира номер 71 интернат мектебинин окуучусу. Ал классында эң алдыңкы окуучулардын бири. Бахира билим алуудан сырткары спорттун 3 түрү менен машыгат. Бул теннис, футбол жана таэквондо. 4 жылдын ичинде ал дала жеңиштерге жетип, медаль жана башка сыйлыктарга ээ болгон. Келечекте белгилүү спорт мастери болууну кыялданат. Өзүм спорт жакка жакынмын. Спорт жагат. Башында ойлогом спорт таэквондо балдар катышкандан балдарга эле го деп барып агай менен сүйлөшүп катышса болобу деп. Башында кыйын болду, көнө албай, үйрөнө албай, андан кийин өзүнүн убагы менен акырындап үйрөнүп катыша баштадык. Мелдештерге чыктым, поястарды да алдым. Өзүм азыр черный поясмын. Буюрса дагы алдыга койгон максаттарым чоң, буюрса ошого жетишимди каалайм. Бахиранын классташы жана курбу кызы Салидат тескерисинче музыка жана искусствого кызыгат. Ал 11 жашынан баштап гитара черткенди үйрөнүп, учурда өзү да андан сабак берерин айтат. Гитараны үйрөнгөнгө мага өзү мектептин директору жардам берди. Мен аны биринчи жолу көргөндө гитара черткен болчу сахнадан. Мен ошондой бир адам болгум келди, себеби ал билимдүү, спорт жактан жакшы аябай, тилди жакшы билет. Гитара черткенден кийин мен ошондой адам болгум келди, так. Биринчисинен гитарага кирдим. Үйрөнө албайм деп ойлогом, бирок үйрөнүп кеттим. Андан кийин шахматка барып баштадым, тил курстарына. Азыр ошол өзүм гитара үйрөтөм башка окуучуларга. Борбор калаадагы номер 71 мектеп 2014 жылдан баштап интернат макамын алган. Мамлекет тарабынан кароосуз калган балдарды колдоо максатында пилоттук программа иштелип чыгып, анын алкагында бардык аймактардагы кароосуз калган 200 бала бул окуу жайына кабыл алынышкан. Бул жерде балдар билим алуудан сырткары ар тараптуу болуп, музыка, спорт жана чет тилдерди үйрөнүү менен алектенишет. Билесиңби, мен сени абдан сагындым. Сен жок күндөргө багындым. Билем мен сен ар дайым жанымдасың. А балким азыр ушуларды угуп турарсың. Мектеп өзү бизге көп нерсени белекке берди. Айылдан эч нерсени билбеген, өзүбүздүн атыбызды жаза албаган балдар бул жака келип көп ийгиликтерге жетишип, көп нерселерди үйрөндүк десек болот. Мектеп бизге көп нерсени берди. Башында мектепте коллектив администрацияда жалаң аябай жакшы кишилер иштеп, бизге өздөрүнүн билимдерин, тарбияларын аябай чоң берип жатты. Биз аларга ар дайым ыраазыбыз. Канча деген мугалим келип өзү билимин берип кайра кетип жатты. Алар эч качан биздин эсибизден кетпейт. Мектептин 5 кесиптин бирөөсүн тамда деген программасынын алкагында балдар тигүүнү, чач тарач, ашпозчу, маникюрдук кесипке ээ болуп, жада калса айдоо күбөлүгүндө ала алышат. 6 жылдын ичинде мектеп-интернатка кабыл алынган 200 баланын 100гө чукулу окууну аяктап, чет өлкөдөгү жана жергиликтүү жогорку жайлардын эң мыкты студенттеринин катарына киришип, билим алышууда. Былтыр 28 бүтүрүүчү бергенбиз. 5 тоголук жетим баланы чет мамлекетке өткөздүк. Бир тоголук жетим бала кызыбыз Кытай Эл Республикасы Бейжин университетине эл аралык укук таанууга өттү. 100% бюджет менен бүгүнкү күндө ал жерде жашап окуп атат. Андан бир балабыз Кипрге өткөн, Кипрде окуп атат. Ал дагы бул дагы жогорку кеңештин
квотасы менен өткөзүп бүгүнкү күндө жакшы окуп атат. Бир балабыз Россияда Томскийде окуп атат, федеральный бюджет боюнча Россиянын. Бир балабыз Турцияда окуп атат. Андан сырткары ошо биринчи бүтүрүүчүдөн дагы бир аз токтоло кетчү нерсе, бул эми жетим балдар өтө зирек, баягы кыйынчылыкты бар жокту, ысык суукту сезген үчүн мындай шартта өзлөрүн жакшы өстүрүп, өзүн жетиштирген балдар болду. Былтыркы ОРТнын жыйынтыгы менен карасак, шаардын окуучуларынан да интернат окуучуларынын балдары өйдө болду. Эң алдыңкы интернат окуучубуз 200 бала алды. Ошо 28дин 5 чет мамлекет өттү дедим. Калган 95% жогорку окуу жайларга өткөздүк. Мектептин директорунун айтымында балдарды уядан чыгаргандан соң алар кароосуз калбайт. Аларды колдоо боюнча дагы деле иштер уланып жатканын кошумчалайт. Билимден сырткары окуучуларга руханий жана идеологиялык баалуулуктарды берүү максатында көп иш-чаралар өтүп турары айтылат. Ошо көбүн жетим балдар бир нерседен мындай кем болуп калбаш үчүн улуттук баалуулуктар, үй бүлө баалуулуктар ушуларды үйрөтөбүз да. Мамлекеттик баалуулуктар өтө маанилүү. Биздин каада салт, үрп адатты үйрөтпөсөк, балдар билим менен эле жүрүп, баягы биздин өзүбүздүн баалуулуктарды билбей калышы мүмкүн. Бул эмне деп сурасаңыз, мисалы, мени ата энем кичинекей чагымда жүрү балам тушоо тойго, жүрү балам үйлөнүү тойго, жүрү үй тойго, жана башка тойго деп алып барып, көрүнбөгөн тарбиялап койдук ата энем. Алар менен барып, мен ошолордун баарын элестете алам да. Интернат окуучусунда жүрү балам тушоо тойго десең, ал эмне тушоо деши мүмкүн да андай. Багы салттарда мисалы кыргыздын бооз үйү, борсок кандай жасалат, сүмөлөк кандай жасалат, такыр билбеши мүмкүн. Ушуларды биз баалуулуктарды толтуруш үчүн майрамдарда ушуларга басым жасайбыз. Мектеп-интернатты мамлекеттен сырткары ар кайсы коомдук уюмдар тарабынан каржыланып турганына байланыштуу балдар эч нерсенен кем болбой, билим алуу менен гана алектенишет. Белгилей кетсек, Кыргызстандагы балдар үйүндө 12 миңге жакын бала тарбияланат. Алардын 5% гана толук жетимдер болуп саналат. Гүлжан Абдыразак кызы, Бекболот Дыйканбаев, Ош Пирим жаңылыктары. Ош шаарындагы Борбордук базарда Ош тазалык муниципалдык ишканасынын 59 жаштагы кызматкери каза болгону маалымдалган. Иш учурунда каза болгон кызматкер көчө шыпыруучу болуп 22 жылдан бери эмгектенип келген. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жарандын каза болуу себеби териштирилип, ал суукка тоң каза болгон деп маалымдаган. Бул тарамакта кызмат өтөгөн жарандардын коопсуздугу, суук мезгилде иштөө шарты кандай каралган? Кабарчыбыз Эртөштүк Нурбек уулу тактап көргөн. Ош шаарындагы Тешикташ базарында 59 жаштагы жарандын сөөгү табылган. Белгилүү болгондой, жаран Ош тазалык муниципалдык ишканасында эмгектенген. Ал ошол күнү да жумушка чыккан. 22 жылдан бери эмгектенип келген кызматкер сылык сыпа мүнөзү менен жүрүм туруму да жакшы болгон дешет чогуу иштеген кесиптештери. Жарандын сөөгү 26 ноябрга караган күнү табылган. Ички иштер башкармалыгынын берген маалыматына ылайык, каза болгон жарандын денесинде эч кандай жараты болгон эмес. Ал тоңуп каза болгон адамды өздүн тактоо учурунда ал 1961 жылы туулган, тазалык ишканасынын жумушчусу болуп чыккан. Тергөө кызматы тарабынан тиешелүү соттук медициналык экспертиза даярдалган, анын өлүмүнүн себебин аныктоо боюнча. Бирок анын туугандары, өз Ош шаарынын тургуну болот, келип туруп, соттук медициналык экспертиза өткөрүүдөн баш тартышып, туугандарын эч кимге добуз жактуу деп туруп, тиешелүү түшүнүк каттарын жазып беришип, тил каттарын жазып беришип, ошол маркумду жерге берүү үчүн алып кетишкен. Ош тазалык ишканасында эмгектенген кызматкерлер таң аткан мезгилде жумушка чыгышат. Түнкү саат 5тен күндүзгү саат 1ге чейин шаардын бардык жерин шыпырып тазалоого үлгүрүшөт. Алардын бири Калбүбү Жамедова күндөгүдөй эле жумушка чыккан. Калбүбү айым 5 жылдан бери бул кызматта иштеп келет. Бул жылдар аралыгында кызматчы айым жумуш учурунда түрдүү окуялар болгондугуна токтолот. Жумуш кооптуу болбосо да кыш мезгилинде кыйынчылыктары көп дейт. Ишибиз жазында түнкү саат 4тө башталат, кышында 5те башталат. Жумушубузда эми оор болгондо оор болот, күзүндө, кышында оорураак болот. Акча бизге аз эле карап калганга машина алганда, водовоз, жаңгыдай мусорный машина. Эми быйыл Кудай кааласа айлыгыңарды көтөрөмүн, 10 миңге чейин чыгарам деп атат. Шаардын тазалыгына кам көргөн кызматкерлер арасында кызматын аткаруу учурунда каза болгон алгачкы факты. Бул окуядан кийин ишкана жетекчилиги кызматкерлерге болгон камкордук күчөтүлөрүн айтты. 1000 сом өлчөмүндө, жүктөөчүлүгү 500 сом өлчөмүндө акча каралганбыз ишканадан. Ошонун эсебинен барып ысык тамак ичишип, жумушка чыгып кетишет.
ал бирле кыш мезгилде эмес, жайын кышын 4 мезгилде тең биз ыстамга уюштурганбыз. Кийинки жылдан баштап мына Шпурчада уюштурайык атабыз. Экспринтер алганыбызга 1 ай боло элек. Жакын күндөрү ошо атайын таш кийгенде ысык кофелерди уюштурайык деп атабыз. Ош тазалык муниципалдык ишканасында шаарды таштандыдан арылтуу үчүн жалпы 168 кызматкер эмгектенет. Алардын көпчүлүгү орто жаштан өткөн курактагы жарандар. Эртөштүк Нурбек уулу, Бексултан Абиев, Ош Перим жаңылыктары. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери 26 ноябрь күнү Ысык Ата районунда документ текшерүү максатында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү 2 машинени токтотушкан. Анда автоунаанын айдоочулары ага баш ийбей токтобой айдап кетишкен. Артынан кууган милиция кызматкерлери автоунаалардын бирин Киров айылынын аймагында кууп жетип, токтоткон учурда андагы адамдар милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүп, кол көтөрүшкөн. Милиция кызматкери куралынан асманга ок атууга аргасыз болгон. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, 23 жаштагы айдоочу кармалганы кабарланды. Качып кеткен экинчи автоунаага издөө жарыяланды. Кыргыз театр маданиятынын тарыхында алгачкы жолу биринчи республикалык жаш театр ишмерлеринин Жаратман 2020 форуму өтөт. Бул тууралуу Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын өкүлдөрү маалымдашты. Форум онлайн форматта өтөт жана 1 жумага созулат. Максаты жаш муундардын билимин тереңдетүү, театр искусствосун өркүндөтүү. Алдыңкы театр чеберлери билими, тажрыйбасы менен бөлүшмөкчү деп билдирет долбоордун демилгечиси Назым Меңдебайыров. Иш-чараны Маданият, маалымат жана туризм министрлиги, Кыргызстан театр ишмерлер союзу жана Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры чогуу уюштурууда. Сиздер күндүн урунтуу окуялары менен тааныштыңыздар. Аны менен мен Бексултан Калыбеков тааныштырдым. Эске сала кетсек, ушул жана башка кабарларды Ош Перим Чекит KG сайтынан окуп таанышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.